Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз тили сабагыбызды баштадык. Бүгүнкү биздин сабагыбыз силердин окуу китебиңердин 90-бетинде жайгашкан. Сабагыбыздын темасы Ысык көл, Кыргызстандын бермети. Китебиңерди ачкан болсоңор, келгиле биринчи көнүгүүдөгү ырды менен чогуу окугула. Ырды көркөм окуп, тилиңерди жатыктыргыла. Таза болсоң суудай бол, баарын жууп кетирген. Токтогул Сатылганов. Мына балдар, биз бүгүн силер менен Ысык көл темасында сүйлөшөбүз. Дептериңерди ачып, бүгүнкү күндүн числосун жазгыла. Май айы, кыргызча аталышы бугу айы. Демек, кыргыз тили кайсы күнү болгон болсо, ошол күндүн числосун жазабыз. Бугу айынын 7-си же 8-и. Дистанттык окуу сабактын темасын жазабыз. Ысык көл, Кыргызстандын бермети, биринчи көнүгүү. Бүгүнкү сабакты биз силер менен Синквейн түзүү менен баштайбыз. Эсиңерде болсо, биз кечеги сабакта Бишкек шаары жөнүндө, Бишкек жөнүндө Синквейн түзгөнбүз. Бүгүнкү Синквейн Ысык көл жөнүндө болмокчу. Демек, эсиңерде бар болсо, Синквейндин биринчи катарына биз зататооч сөз тандап алабыз. Ким, эмне деген суроого жооп берген. Ысык көл кандай? Ал кандай деген суроого жооп бериш керек. Ысык көл кандай балдар? Ысык көл туздуу, анан тунук, Үчүнчү катарына, демек, биринчи сөздүн иш аракети, ысык көлдүн иш аракети. Ысык көл эмне кылат? Ысык көл сергитет. Дагы эмне кылат ысык көл? Ысык көл тоңбойт, тоңбойт. Ысык көл толкундайт деп көрөлү, Ысык көл толкундайт. Биз үчүнчү катарга эмне кылат деген суроого жооп берген сөздөрдү жазып алдык. Эми төртүнчү ысык көлдү катыштырып сүйлөм түзүп көрөбүз. Ысык көл. Ысык көлдүн суусу дейли. Суусу тунук жана таза. Мына, төртүнчү катарга ушул сөздү катыштырып сүйлөм түзүш керек болчу. Биз сүйлөм түздүк. Ысык көлдүн суусу тунук жана таза. Бешинчи катарга, Синквейндин бешинчи катарына, мына ушул биринчи сөздөгү биринчи сөздү маанилеш, биринчи сөзгө маанилеш сөз же мына ушул сөздү алмаштыра ала турган сөз жазабыз. Ысык көл деген сөздү мисалы эмне деп койсок болот? Келгиле, Кыргызстандын бермети. Демек, ысык көл деген сөздү ысык көл Кыргызстандын бермети. Кыргызстандын бермети деп алмаштырып койсок туура болот. Мына балдар, биз силер менен ысык көл жөнүндө Синквейн түзүп алдык. Бул Синквейнди дептериңерге көчүрүп жазгыла. Темабызды улантабыз. Бүгүнкү сабагыбыздагы жаңы сөз айкаштары. Китебиңерди ачып, сөз айкаштарын менен чогуу окугула. Тоо арасында жайгашкан. Тоо арасында жайгашкан. Расположен среди гор. Узундугу длина. Ал эми туурасы нуа ширина. Таза чистый. Тунук прозрачный. Көлдүн айланасы вокруг озера. 80ден ашык суу келип кошулат. Свыше 80 рек впадает в озеро. Бирок бир да суу агып чыкпайт. Но ни одна не втекает. Мына бүгүнкү жаңы сөздөрдү дагы окуп чыктык. Кийинки көнүгүүгө өтөбүз. Үчүнчү көнүгүүдө сүйлөмдү жазгыла, орус тилини которгула. Келгиле, бул сүйлөмдү биринчи окуп алалы. Көлдүн суусу таза, жылуу, тунук жана туздуу. Кана орус тилине которуп көргүлөчү. Дептерибизди ачып, үчүнчү көнүгүүнү жазабыз. Мына балдар, үчүнчү көнүгүүдөгү көлдүн суусу таза, жылуу, тунук жана туздуу деген сүйлөмдү көчүрүп жаздык. Эми силер ушул сүйлөмдү орус тилине которуп жазып чыккыла. Темабызды улантабыз. Бүгүнкү сабагыбызда диалогту Чыпалак бала жана Акылай түздү. Келгиле, диалогту окуйбуз. Чыпалак бала. Акылай, ысык көл кайда жайгашкан? Акылай, ысык көл тоо арасында жайгашкан. Ысык көлдүн суусу кандай? Көлдүн суусу таза, жылуу, тунук жана туздуу. Китебибиздеги 6-көнүгүүдөгү Кыргызстандын бермети деген текстти
мени менен бирге окугула. Ысык көл тоо арасында жайгашкан. Көлдүн суусу таза, жылуу, тунук жана туздуу. Көл кышында тоңбойт, ошондуктан аны эл Ысык көл деп аташкан. Көлдүн айланасы кооз, абасы таза, суусу адамга жагымдуу. Ысык көлдүн узундугу 182 километр, ал эми туурасы 60 километр. Ысык көлгө 80ден ашык агын суу келип кошулат, бирок бир да суу агып чыкпайт. Мына балдар, биз силер менен Ысык көл жөнүндө текстти окуп чыктык. Үйгө тапшырма. 7-көнүгүүдөгү 1-2 суроолорго жооп жазасыңар. Мына ушул тексттен жоопторду тапсаңар болот. Үй тапшырма деп жазып алабыз. Үй тапшырма 7-көнүгүү. 1-суроосу Ысык көлү кайда жайгашкан? Көлдүн суусу кандай? Мына ушул суроолорду жазып, жооп жазып чыккыла. Мына балдар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз акырына чыкты. Бүгүнкү сабакта биз силер менен Ысык көл жөнүндө сүйлөштүк. Кийинки сабакка чейин сак саламат тургула.